аймактарда, элеттерде жашоо турмушу элдики оңолдубу дегенге мен албетте айтып берем. Ооба, элдин турмушу жакшы. Эми бүт баары бул дүйнөдө салыштыргандан болот да. Эгер 90-жылдар менен салыштырсак, 2000-жылдын баштары менен салыштырсак, абдан сонун өзгөрдү. Ар бир үйлөрдөн карасаң, коросунда машиналар турат, жакшынакай 1-2 кабаттуу үйлөр салынып атат. Элдин мондай жашаганы, тамагы бүт жакшы. Буга Кудай шүгүр. Ошол эле убакта эгер биз салыштырсак, биздин кошуналар менен, ошол эле мисалы Казакстан менен тилекке каршы биз бул жактан көп эле утулуп калабыз. Мисалы мен Союз убагында айтып коеюн, жашоо деңгээли бир жылда Кыргызстандын, Кыргыз Республикасынын жараны $3000 болсо, азыр мына биз жашоо деңгээли $1290 болуп атат. То есть 2 эсе төмөндөдү да, мына 28 жылдан бери $1290 биз жашоо деңгээлине чыктык араң. Эгемендүү жашаганданчы. Ошол эле убакта Казакстандын жарандары Советтер Союзу убагында алардыкы бир бизден төмөн болсо, бир $2500 тегерегинде болсо, алар $10.000 чейин чыкты азыр жашоо деңгээличи. Эми бүт баары салыштыргандачы, бирок айылдарда, элеттерде, эми мондай базар экономикасында, рыночный экономикада жашап атабыз, албетте эл кичине түшүнүп калды. Бизнес кандай кылыш керек экен, коммерция кандай кылыш керек экен, мамлекет дагы өзүнүн колунан келишинче жардам берип атат. Ошон үчүн мен жаңылбайм. Ооба, аймактарда, элеттерде элдин турмушу оңолду. Эми албетте биздин элеттеги мындай социалдык андай мындай напряженияны снимать этип аткан бул деген биздин эмгек мигранттарыбыз. Билесиздер, алар 1 миллионго жакын эмгек мигранттарыбыз бар. Мындай статистика алганда ар бир үй бүлөдөн 1-2 бала азыр ошол эле Россия, Казакстанда иштеп атат. Акча жөнөтүп атат. Жылына биз $2,5–3 миллиард жакын инвестиция деп коет да. Бунучу эч эл аралык финансы центрлер эмес, карызга берген эмес, грант эмес. Бул өзүбүздүн, биз өзүбүздүн элибиз ушу инвестиция кылып атат да. Ошонун негизинде айылдарда жакшы биз өзгөрүүлөр болуп атат.